Ош мамлекеттик университетинде iBooks электрондук библиотекасы алгачкы жолу 2014-2015 окуу жылында атайын проекттин негизинде ЧИКа колдоосу менен иштелип баштаган. Ошол жерде биз алгачкы жолу Кыргызстанда биринчилерден болуп тез сканерлөөчү аппарат алганбыз. Ошол аппараттын жардамында бүгүнкү күнгө чейин 10 миңден ашык китептердин электрондук варианттарын иштеп чыгып, интернет желесине койдук. Буга чейин университеттин ичинде биздин мугалимдерибиз, студенттерибиз иштөө мүмкүнчүлүк жараткан элек. Ал эми быйылкы жылдан мына кечээки окуялардан улам бул өзүбүздүн ички базабызды толук сыртка чыгарууну туура көрдүк. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде окуган студенттерибиз, ага эжекелерибиз аралыктан көз карандысыз интернет байланыш аркылуу биздин библиотеканын китептерин толук колдонуу мүмкүнчүлүк ала алышты. Учурда аларды мугалимдерибиздин, студенттерибиздин суроо талабына жараша китептерди өз учурунда электрондук вариантка өткөрүп, интернет булагына илип берип жатабыз. Көпчүлүк учурда бул жерде автордук укук деген маселе жаралып келет. Биз авторлордун өздөрүнүн макулдугу менен анан көчүрүп алууга мүмкүн болбогондой форматта, ошол эле учурда ачык жайылтуу эмес, атайын сыр сөз, логин, паролдордун негизинде бүгүнкү күндө окууга коюп жатабыз. Ош мамлекеттик университетинде окуган студенттерибиздин баардыгынын өзүнүн өздүк логин, паролдору бар. Мына ошол логин, паролдору менен дүйнөнүн каалаган бурчунан кирип окуу мүмкүнчүлүк жаралат. Мен азыр ошол программа жөнүндө сиздерге кыскача көрсөтүп берейин. Программабыз интернет булак аркылуу мындай формада кирет. Бул жерде негизинен буга чейин эле биз мугалимдерибиздин, студенттерибиздин суроо талабына жараша эң көп окулган китептерди, анан аз сандагы китептерди, ошол эле учурда кымбат баалуу, сейрек кездешкен китептердин электрондук варианттарын жасап сайтка жайгаштырганбыз. Биз бул жерге жайгаштыруу менен китептерди каалагандай аралыктан, каалагандай өлчөмдө көрүү мүмкүнчүлүгүн жарата алдык. Анан бул жерде издөө жана окуу жеңил болсун үчүн атайын китепкананын өзүнүн эрежелерин эске алдык. Ошол эле учурда адабияттардын деңгээлин бөлүнүшүн эске алып, каталогдорду уюштурдук. Бул жерде деңгээли боюнча, мисалы, мектеп материалдары, мектепке чейинки билим берүүчү адабияттардагы бизде электрондук варианттары бар. Ошол эле учурда илимий, көркөм чыгармалар жана башка баардыгы атайын тематика боюнча разделдерге бөлүнүп жайгаштырылган. Мындайча айтканда, издеп табуу өтө жеңил десем болот. Мен азыр сиздерге бул жерден 1-2-3 багыт боюнча китептерди табуунун формаларын көрсөтүп өтөйүн. Мисалы, бул баракчабыз негизинен 3 бөлүктөн турат. Биринчиси жалпы билим берүү багытында, бул жерде ар бир дисциплина боюнча бөлүнгөн. Математика, физика, биология, химия жана башка деп. Андан уровень боюнча бөлүнгөн. Мисалы, мектепке чейинки, жалпы, анан профессионалдык, кошумча, анан мектеп материалдары болуп. Андан сырткары профессионалдык билим берүү формасында дагы бөлүнгөн. Мисалы, математика, табигый билим берүү багытында, медицина багытында жана башка, экономика багытында болуп. Студенттер окуйм деген китебине мышканы бир жолу басат. Бир жолу басканда бул китеп жөнүндө толук маалымат чыгат. Анан китепти желеде окуу
деген атайын шилтемеси бар. Ушуну басканда биздин китеп момундай формада ачылат. Бул электрондук китептерди бизде мүмкүн болушунча планшеттерде, смартфондордо окуу мүмкүнчүлүгү аябай жакшы. Себеби бул жерде визуалдуу формада реалдуу китепти окугандай сезим калтыра тургандай анимациялар менен коштолгон. Башкача айтканда, китепти өз кадимкидей мындай визуалдуу барактагандай, реалдуу китепти барактагандай сезим кала тургандай жасалган. Бул жерден өзү каалаган теманы таап, кааласа чоңойтуп, кааласа муну өзү каалаган текстке алып барып окуу мүмкүнчүлүктөрү толук каралган. Мисалы дагы башка багыттарда көрөлү. Мисалы мына салык багытында дагы бир нечелеген китептер бар экен. Бул жерде кайсыл бөлүктө, кайсыл разделде канча китеп бар экендиги жөнүндө толук маалымат дагы көрсөтүлгөн. Негизинен биз бул китептер акыркы 5-6 жылда аралыгында чыккан китептер. Учурда 10 миңден ашык китептерибиздин электрондук варианттары пайда болуп калды. Акыркы күндөрү биздин электрондук китебибиздин базасы өтө тездик менен көбөйүп жатат десем жаңылышпайм. Себеби электрондук окулуктарга, электрондук билим берүү ресурстарына болгон бүгүнкү күндөгү биздин окурмандарыбыздын талабы өтө жогорулап жатат. Ошондон улам бул биздин библиотекабыздын мүмкүнчүлүгүн сыртка чыгаруу менимче эң туура болду деген чечим болду деп ойлойм. Анан бул жерде дагы биздин азыркы издеп тапкан китебибизге жакын болгон китептер система тарабынан сунушталат. Биз кайсы темада маалымат издеп атабыз, биз кайсыл багытта китеп издеп атабыз, ошого жараша ошонун айланасындагы темаларды камтыган китептер бизге система тарабынан сунушталып турат. Анан жаңы келген китептер система тарабынан бизге сунушталат. Эң акыркы коюлган китептер. Ошол эле учурда эң көп окулган китептер система тарабынан атайын анализделип бизге анык көрсөтүлүп турат, сунушталып турат. Анан рейтинг жагынан дагы рейтинг кылып турат. Колдонуучулар эң көп окуган китеп деп. Негизинен биздин iBooks электрондук системасы ушундай мүмкүнчүлүктөргө ээ. Эң негизгиси бул iBooks электрондук системасы ушул өзүбүздүн университетибиздин мугалимдери тарабынан, программисттери тарабынан иштелип чыккан. Мен ошону баса белгилеп айта алам. Бүгүнкү күндө биздин библиотеканы мектептер, аймактагы мектептер, ошол эле учурда жогорку окуу жайлары атайын келишим негизинде буга чейин пайдаланып келишкен. Бүгүнкү күндө дагы пайдаланып жатышат. Бизде студенттердин жана мугалимдердин атайын өтүнмөсү менен келген китептердин электрондук варианттары момундай ATIS Book Drive Pro үлгүсүндөгү сканердин жардамында электрондук варианты жасалат. Бул сканерди биз 2014 жылы атайын проекттин негизинде Тиканын колдоосу менен алганбыз. Бүгүнкү күндө 10 миңден ашык китептердин электрондук варианттары жасалып, атайын өзүбүздүн iBooks порталыбызга жайгаштырылган. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинин ички имараттарында, өз имараттарында гана иштесе, жергиликтүү тармакта гана иштесе, бүгүнкү күндө биз аны толук дүйнөлүк тармакка чыгардык. Кечээки бүгүнкү болуп жаткан окуялардан улам себеби биздин студенттерибиз,
Muгалимдерибиз бүгүнкү күндө аралыктан биздин библиотеканын базасынан пайдалануу зарыл болуп турат. Ошондон улам биз толук бүгүнкү күндө ички ресурсубузду сыртка ачтык. Бирок сөзсүз өздүгүн аныкталып, анан кирүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Башкача айтканда биздин студенттерибизде жана мугалимдерибизде ар биринин өздүгүн аныктаган логин паролдор бар. Мына ошол логин паролдордун негизинде биздин библиотеканын электрондук ресурстарын пайдаланууга толук мүмкүндүк ала алат. Бул сканердин жардамында орточо көлөмдөгү бир китепти электрондук вариантка өткөрүүгө бир жарым саат аралыгы кетет. Башкача айтканда, ар бир бетти барактап чыкканга кеткен убакыт сарпталат. Бизге китептер акыркы күндөрү мугалимдер жана студенттер тарабынан келген билдирүүлөрдүн саны көбөйүүдө. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө биздин китепкана толук мугалимдерибиздин, студенттерибиздин суроо талабын канааттандырып келүүдө. Китептер студенттерибиз жана мугалимдер тарабынан атайын буйрутмалар менен келет. Бул процесс бүгүнкү күндө дагы жүрүүдө. Башкача айтканда, баштагыга салыштырмалуу бүгүнкү күндө суроо талап жогорулады десек болот. Китептер студенттер жана мугалимдер тарабынан келет. Бул китепти бул жерде атайын операторлорубуз бар. Ошолор могул сканердин жардамында сканерлешет. Китепти могул жерге коет дагы. Бул жерден сканер кнопкасын басат. Басканда сүрөт китептин эки бетин 1-2 секундтын ичинде сүрөтүн тартып алат. Андан кийин экинчи бетине өтөбүз. Экинчи бетине өтөп дагы экинчи бети тартылат. Экинчи бетин тартканда дагы ушу 2-3 секунд убакыт алат. Жалпы бир китепти сканерлөөгө орточо эсеп менен 1,5 сааттык убакыт алат.